Sorular kandayсыздар? Buyursa biz bugün sizler менен түз эфир өткөзөбүз. Аял жана акча деген. Өзүм тааныштырып кетсем, мен атым Аида, фамилиям Токтосунова. Жашым 42-де. Алхамдулиллах. 3 ул, 1 кызым бар. Турмуштамын. Кесибим боюнча үй бүлөлүк психологмун. Ош шаарында турабыз. Так. Аял жана акча. Эгер ошол эфирдин башынан аягына чейин отуруп, айтылган нерселерди аткарып, айтылган нерселерди кийин колдонсоңуздар, жашооңузда өзгөрүүлөр болот. Жөн эле эфирге катышып койгондон маалымат аласыз, өзүңүз үчүн ушундай экен деп коесуз, болду. Андан өзгөрүү болбойт. Өзгөрүү болуш үчүн жашооңузда азыркы алган нерселериңизди, алган билимдериңиздерди колдонушуңуздар керек. Аял жана акча, сулуулар. Ким кайсыл шаардан кошулууда? Мен Ош шаарында турам. Эртең бизде Ош шаарында аялдар үчүн топтук разбор болот. Жандуу топтук разбор болот. Кааласаңыздар, ага да катышсаңыздар болот. Мырзалар үчүн эфир аманат. Айтып кетейин. Сулуулар, Элиза, эфирде болсоң, аял жана акча деп жазып койсоң, бүгүн биз аял жашоодогу, үй бүлөдөгү акчага, табылган акчага, жолдошубуз аркылуу табылган акчага кандай салым кошот? Кандай анын салымы бар? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз. Бишкек дейт, вау, сон. Бишкек жашоо, тынчпы? Ысык табыл? Ош эле салкындап калды. Бүгүн да кичине ысыккандай. Рахмат. Так, сулуулар, дагы ким кайсыл шаардан кошулуп атат? Эфир только сулуулар үчүн. Айымдар үчүн. Мындай эме бар го. Биз Турцияга барганда 2018-жылы тур менен барганбыз, анан ошол жерде гидибиз аябай сонун нерсе айтат эле да, ошонун эсиме калып калыптыр. Дом счастья могу жакта дейт эле да. Дом счастья дейт эле да. Биз мындай башкачараак айтабыз ал нерсени, алар дом счастья дейт экен да. Ошол дом счастьяга барганда мы жы деп турат, а? Ошол мыга баргандар эфирден чыгып кетебиз. Жыга баргандар калабыз. Ошол. Отуруп мен сиздерди эфирден чыгарбаймын. Эфирде калган эркектер аманат. Аманат маалыматты аласыз. Аманат нерсени алып аткан болосуз. Ошол. Менин акыма киресиз мындай айтканда. Так, сулуулар, эмне үчүн мырзаларды эфирге киргизбейм? Себеби силер аялды карап отуруп, аялдан бирдеке алганды каалабайм, жигиттер. Силер өзүңөр мырзалар бар сабагында турган. И аял киши, аял башым менен мен эркектерге бирдеке айта албайм. Мындай кыл, андай кыл деп. Сиздердин жашыңыздар 17 болобу, 12 болобу, 20 болобу, 30, 40 болобу, аял башым менен мен сиздерге эчтеке айта албайм. Акым жок ага. Ошончолук сыйлап аткандан кийин эркек экениңиздерди билип туруп эфирден чыгып кетиңиздер. Так, аял жөнүндө сүйлөшсөк. Азыр эфирдеги аялдар өзүңүздөрдү канчалык аялмын деп сезесиздер? 1ден 5ке чейин алганда өзүңүздү канчалык аялмын деп эсептейсиз? Аялдык сапаттар канчалык сизде? 1ден 5ке чейин. Аябай назик, жумшак, жүрөгү таза, добрая дегендей. Ак көңүл болобу? Кандай болот добрая? Беришен, Добрая деген сөздө, орусча бир эле сөздө, кыргызча көп мындай маанилер бар да. Өзүңүздү 1ден 5ке чейин канчалык аялмын деп эсептейсиз?
2 дейді. Хорошо. Дағын. 1-ден 5-ке чейін өзіңізді қаншалық аялмын деп есептейсіз? Бүгін менде бір-екі видеолордың аябай соның хейттер келіп тұр. Диванный критиктер деп қойызға. Көпшілігін блок қылышқанға да тура келді. Блоктағы қылдық. Кейбірлер мені блок қылды. Адамды блок қылсаң, комментарийда өшіп кетеді, ошонсыз жагат мага. Адамды блокировка қылып қойсаң, аны жазған комментарийлери да өшіп кетеді. 5, 2. Өзіңізді қаншалық аялмын деп есептейсіз? 3. Сон. Эми аялға таандык сапаттарды айтсақ. Аял дегенде эмнени түшүнөбүз? Мисалы, эркек дегенде жоопкерчиликти түшүнөбүз, үй бүлөнү багыш керек деп түшүнөбүз. Мен эркек күйөөмдү элестеткенде эле сразу мага акча эсиме келет. Ал мага белек бериш керек, ал мага гүл бериш керек, ал мына комуслуганы төлөш керек, продукт алыш керек дегенде ушуну мага ошолор менен эркек сразу ассоциация болот да, мындай. Күчтүү, сени коргош керек, кайсыл жерде болбосун, сени коргош керек депчи. Мен жолдошум ушундай сапаты бар. Кайын журттун алдында дагы, кимдин алдында болбосун, менин ата-энем алдында, кимдин алдында болбосун, ал мен туура эмес болсом дагы ошол жерде туура эместигимди айтпайт да. Алардын көзүнчө айтпайт. Үйгө келгенден кийин акырын түшүнүп берет. Могу жерде кишке туура эмес сүйлөп койдуң, же мындай кылып койдуң депчи. Мен мына балаклавам жуудум эле аябай кысып атат. Жуугандан кийин ушу балаклавар мындай болуп калат, чирип калат. Өзүбүзгө суал алабыз, сөзсүз. Шам окуп, bir 1-2 күн кеч калып калдым. Так, суроолор. Эми аялга таандык мүнөздөрдү айтыңыздарчы. Аялга таандык кандай мүнөздөр бар? Аял дегенде кандай мындай мүнөздөрдү, кандай адамдын сапаттарын элестетесиздер? Аял дегенде. Мээримдүү, ыймандуу, камкор, даанышман болуш керек дейт. Машаллах. Дагы аялга таандык мүнөздөр, сезимдер, кыймыл-аракеттер. Аял дегенде мындай кээ бир аялдар көрөсүң да, аябай сонун аял экен дейсиз го. Жумшак, назик, мындай аярлуу депчи. Аял деген сөз от слова ая. Аярлуу деген сөздөн чыккан да. Ая депчи. Сөзүбүз дагы жумшак айтылып атат. Аял. Эркек. Адамдын атына дагы байланыштуу болот экен да. Адамдын мүнөзү дагы ошого карап кетет экен. Жумшараак ат болсо, адам аял дагы жумшараак болот экен. Эркекке каттуураак ат койсоң, эркек каттуураак болот экен. Эркекке жумшараак ат коюп койсоң, эркекке ошого да ошол аты дагы таасир берет экен да. Женственная, назик, боорукер дейт. Вот, кыздар. Кантип ойлойсуздар? Азыр биз ушул женственная, мээримдүү, ыймандуу, камкор, даанышман, назик, боорукер болуп жатабызбы? Мен кандай рилс чыгарбайын, эмне кылбайын, мени аябай хейт этесиздер да, комментарийлер жазасыздар. Ушу мындай сонун кылып шашпайчы. Хорошо, анда азыркы аялдар ушулардын кайсынысы бар? Назик, сабырдуу, ийкемдүү, боорукер. Ушул сиздер өзүңүздөр жазган аялга таандык сапаттардын кайсынысы азыркы аялдарда бар? Баары барбы? Же баары жокпу? Кайсынысы бар бизде? Кантип ойлоп атасыздар? Кайсынысы бизде бар азыркы аялдарда? Бирдекеде силер аялдарды күнөөлөй бересиз, бирдекеде силер аял дей бересиз. Мен аялдарды күнөөлөгөн жокмун. Мен болгон нерсени айтып берип атам. Мен эркектерди эле күнөөлөп чыксам болот, бирок биз кыздар, мен аял башым менен эркекти жамандай албайм. Мен эркек эмесмин. Эркекке эркектер насаат айтат. Алар аялды укпайт.
аял эркекке насаат айтканга укугу жок кыздар. Алар өздөрү совет сурап келсе, бир күндө инстаграмдан аябай көп жазып атышат мага эркектер. Акыркы бир 5-6 айдын ичинде аябай көп жазып атышат. Аялдарга караганда эркектер көп. Өздөрү совет сурап келсе, совет айтып коем. Мисалы, разборго үй бүлөсү менен аялы менен жазылса, разбор кылабыз. А так мен өзүм эркектерге бирдеке айтып, эркектер силер мындай кылышыңар керек, андай кылышыңар керек дегенге менде акым жок кыздар. Күнү көбүнчө себеп бизде болду. Аялдар баарыбыз апапакай болуп, сонун болуп кеткенибизде эркектерге смело такылай берет элек эркектердичи. Бирок андай болбой жатат азыр. Икемдүү болуш керек, күйөөгө ишениш керек дейт. Вот ошол икемдүүлүк, күйөөсүнө ишенген кимде бар кыздар? Мага кимиңер жазбаңар, күйөөм мынтип атат, күйөөм ишенбештем, күйөөмө кечире албаштам, күйөөм мынандай, күйөөм акча бербейт, күйөөм тигиндей мындай. Эч кайсы аял өзүнүн кемчилигин айтып туруп мага келбейт да. Эч кимиз өзүнүн кемчилигин айтпайт. Ошондо караңыздар. Мына мен атайын, мен аппак кийинип алдым да, биз азыр аялдар ушундай баарыбыз периштебиз да, аппакайбыз. Баарыбыз аппакай периште болсак, балдар, эркектер ушундай жаман болса, анда эмне үчүн? Вот суроо да сиздерге. Жалпы баарыбызга суроо да. Мен эфирлеримдечи өзүм рилстеримди, курстарымды бирөөнү бир өзгөртүш үчүн өтпөйм. Булар баары өзүм үчүн керек. Мен өзүм үчүн эле тастыктап, өзүм үчүн эле ошол нерсени кайра кайталайын, билгенимди кайра кайталайын деп. Мен өзүм эфирлерим, өзүм курстарым кайра өзүм көрөм кыздар. Вот мурунку 2 жума мурун эфир өттүм окшойт. Анда да эфирим 2 саат болуптур. 2 сааттан ашып. Анда да отуруп алып көрдүм. Ар бир эфиримди, ар бир курстагы сабактарымды мен өзүм көрөм. Вот рилс чыктыбы, менде мобилограф бар, монтаж кылат, чыгарып коет. Мен сразу биринчи өзүм угам, мен эмне жөнүндө айтып атам. Булар мага керек кыздар. Сиздерге эмес, мага керек. Баары мага керек. Мен өзүм үчүн карап атам. Анан алгысы келген адам, ошону издеп жүргөн адам алып кете берет. Ошол адамга туура келген нерселер болсо, ошо видеодо айтылган техникалар, бир советтер туура келсе, колдонуп кете берет. Колдонбогондор, пожалуйста, кыздар. Ар ким өзүнүн жашоосу бар. Ошондой биз эгер азыр кыздар баарыбыз апапакай болуп, ошо бизди эле кордоп атышат, бизге аялдарга зулумдук кылып атат, андай мындай да. Вот мындай атайын мен ак кийиндим да. Вот ушундай периште болуп калдык да азыр биз. Ана эмне үчүн? Вот сиздерге суроо да, общий жалпы суроо да. Эмне үчүн биз ушундай апапакай периште болуп атсак, эмне үчүн биздин жашообуз периштеникидей эмес? Эмнеге бактысыз болуп атабыз? Эмнеге стресске түшкөн аял? Эмне үчүн депрессияга түшкөн аял? Эмне үчүн наразы болуп аткан аял? Эмне үчүн мага күнүнө комментарий жазган эркектер, мисалы, жаман комментарий жазбайт да? Хотя менин видеом, мисалы, аларга жаман нерсени айтсаң делечи эркектер анча эле мындай жаманга жазбайт да. Биз аялдар ушу шашып турабыз сразу. Уу бар да биздечи, уу бар. Ууду чачып турушубуз керек да. Мен смело ушинтип эле айтам, уунду берги чачпай эле башка жакка чаччы депчи. Ошо аялдары ууларыбызды чачып турушубуз керек да. Ушу ууларыбыз ашып кетеби, толуп калабы, баягы төгүп туруш керек болуп туруп. Кантип ойлойсуңар, эмне үчүн биз ошол өзүбүз периштедей болуп атсак, эмне үчүн жашообуз периштедей эмес? Эмне үчүн биз кыйналып атабыз? Эмне үчүн курстарга биз окуп атабыз? Эмне үчүн өзүбүздүн үстүбүздөн иштеген, изилденген биз болуп атабыз? Мисалы, азыр аялдар эркектерге караганда жолукка киргени көп, намаз окуганы көп да. Кыргызстанда эркек менен аялдын саны почти бирдей да. 49-га 51%. 51% аялдар бар, 49% эркектер бар. Эми ошолордун арасынан көпчүлүгү азыр динге берилди да, аялдардынчы. Ошол 51% аялдардын көпчүлүгү динге берилди. Изилденгени, курс окуганы, курска мисалы в основном аялдар окуйт, туурабы? Талимге баргандар аялдар, эркектер жума намазга барат, бир жумада бир. Ошол изденгендер эле биз болуп атабыз да. Эмне үчүн биз изденип атабыз? Кантип ойлойсуңар? Эмне үчүн аялдар азыр изденип атат?
эмне үчүн стресске түшкөн аял, эмне үчүн депрессияга түшкөн аял болуп атат? Ошондо эркектер ошончолук жаман болуп кеттиби? Бизге татыктуу болбой калыштыбы? Кантип ойлойсуздар? Мен сиздердин жеке эле оюңуздарда мындай жазыңыздар. Мен эч кимди урушкан жокмун. Мүмкүн сөзүм катуураак тийсе, капа болбоңуздар, Менде ошол манера, сабак бериш манерасы ошондой окшойт. Кантип ойлойсуздар? Эмне үчүн кыйналып аткан аялдар болуп атабыз? Эмне үчүн? Эмне үчүн биз кыйналып атабыз? Эмне үчүн биз стресске, депрессияга түшүп атабыз? Сонун заманда мен мындай азыр акыркы 1-2 жумадан бери өзүмдүн расходторумду карап, эмнелерди сатып алып өзүмө, балдарга мындай кирип аткан чыгым, мындай кирип аткан кирешени эмес, чыгып аткан чыгымдарды карап туруп, кандай сонун заманда жашап атканыбызга мына дагы бир сыры ынандым да. Сонун заманда жашап атат экенбиз. Азыр баягы байыр деген нерселер чыкты. Кааласак Турциядан, кааласак Италиядан, кааласак Кытайдан кийимдерди заказ кылып атабыз. Мурун жөн эле магазинге барып кийим алыш андай мүмкүнчүлүк жок эле. Адамда акча болсо дагы магазинде бардык нерсе сатыла бербейт эле. Нанга очередке турган күндөрүбүз болгон. 90-жылдары 91, 92, 93, 94 чейин аябай нан очередь болгон. Нан өзү сметана, сары май, башка нерселерди айтпай эле коеюн. Айылдан кичине бир айран, сметана келип калса биз үчүн вау эле да. Биз эми шаарда өскөнбүз. Айылдагылар анча мүмкүн билинбеди, айылдагыларга ошол нерселерчи. Себеби жолдошум айылда өскөн, айтып калат да, биз мындай ачка калган күндөрүбүз болгон эмес. Бизде ошол убакта деле сары май болгон, бал болгон деп өздөрү жасашкан да. Азыр аларга, ал заманга караганда, бир 30-35 жыл мурунку заманга караганда, азыр биз сонун заманда жашап атабыз да. Азыр эле нандарды, бир катар үйдөгү нандарды мындай карап коеюн дедим. Борсок бар экен. Каттама бар экен. Жолдошум бир күнү сен сыты жакшы көрөсүң деп мага чия нан алды эле. Глобуста ошондой нандар сатылат. Ал нан турат. Өзүм нан жаптым эле. Бирөөсүн морозилкага салып койдум эле, жолдошум келгенде жейт деп. Аны чыгарып койдум. Анан чыкары балдар нан алыптыр. Анан чыкары Семетей, кичинекей балам, биздин жаныбызда нагайкана бар да, ысык нан алып жейт ал. Ал алыптыр. Ал нандын бир 80% турат. Нандын эле үйдө азыр бир 5-6 түрү турат да. Камырдан жасалган. Мындай нерсе. И еще плюс каттаманын майлуусу бар экен, и майсыз каттама бар экен, кыздар. 2 түрдүү каттама турат. О канчалык сонун заманда жашап атабыз да. Просто нандын эле түрү бар да. Кааласаң чия жейсиң, кааласаң каттамасын жейсиң, кааласаң борсогун жейсиң, кааласаң жөн нанын жейсиң, тандырга жабылган жөн эле нан. Кааласаң үйдөгү нан, мындай духовкага бышкан домашний бездрожжевой жасайм мен. Ал нан турат. Канчалык сонун заманда жашап атабыз. Турабы? Кече Манаста жүргөндө 1-2 магазиндерге кирдик. Косметиканын түрү турат, кыздар. Косметиканын түрү турат. Мен билем, апамдар кичикей кезинде биле бир Nivea деген креми бар эле, по-моему. Ошол алар үчүн роскош эле да. Nivea креми бар экен деп. Ошо кремди бутуна коет, колуна, бетине, бар жогуна коет. Биз кичикей бир жерибиз эме түлөө эпилек болуп калса бизге коюп коюшат эле. Анда чоң темир идиште шүгүрсүздүк көбөйдү дейт. Канча сонун заманда жашаган сайын эмнеге ошончо депрессияга түшүп атабыз? Эмне үчүн ошончолук наразычылык болуп атат бизде? Кантип ойлойсуздар? Сулуулар? Ооба, туура айтасыз. Шүгүрсүздүк жоголду. Ыраазы эмеспиз. Эркектердин биринчи бизге айткан сөзү: сен ыраазы болосуңбу дейт. Сен мен кылып атканды көрөсүңбү өзү дейт. Сен азыркы бар нерсеңе ыраазы болосуңбу, шүгүр кыласыңбы дейт. Жашооңуздарда эң күчтүү коуч, психолог, устаз, имам, президент, хан, падыша,
эмне дейсиздер, директор дейсиздерби, мүдүр деп коелу, кыргызча мүдүрү, баардыгы сиздердин жолдошуңуздар. Турмушка чыккан кыз болсо, ошол жолдошу ошол болот. Турмушка чыга элек болсо, ал атасы болот. Атасы ошол баардык нерсе ошол. Президент, депутат, мэр, устаз, психолог ошол атабыз. Турмушка чыктыкпы, все жолдошубуз. А биз ошол жолдошторубузду устаз катары кабыл албай жатабыз. Тотпой жатабыз, мындайча айтканда. Акыркы мына бир жуманын ичинде, бул көйлө болду, бирок акыркы бир жуманын ичинде ар бир кыз айтып атат да. Мен университетти бүткөм, мен жогорку билимдимин, күйөөм окубай калган. Мен байдын кызымын, жолдошум кембагалдын баласы. Мындайча айтканда, мен мынандаймын, а күйөөм тупой, менин тең тушум эмес деп. Ошол нерсени айтып атканда эле ошол адам билет, мындай бул сырттан эле билинип турат да, менин тең тушум эмес дегенин айтып атат. Мен өзүмдүн теңиме тийген эмесмин. Ал менден пас. Ошокча айтканда, ал менден пас деген. Ким барып чүйдөн чүйскө, баягы бишектик бир эже бар эле. Айтыңызчы, бишекте эмне дейт ошол? Менин деңгээлимдеги эмес да. Ылдый деңгээлде менден турат. Интеллектуалдык жактан. Кээ биркилер келет, мен намаз окуйм, жолдошум намаз окубайт, арак ичет деп келет. Ыймансыз дейт. Бир кыз ошентип мени разбордо онлайн өтүп атам, мен жолдошум ыймансыз деди да. Эмнеге негизденип ушул сөздү айтып атасыз десем, колун жуугандан кийин колун арчыбайт, мындай силки берет дейт. Мен психологияны Московский институтта окугам да. Ал жерде бизде кээ бирде практически ушундай иштер болуп турат эле. Анан ошол жерде аялдар баягы азыркы орустардын арасында, Московскийда, в основном причина развода в чем заключается в данное время дегенде, он разбрасывает вещи, он пьет, он безответственный, он пукает дегендер болгон да. Мен аларды окуп алып, мне было смешно. Кыргыз катары, мусулман катары мага ошо күлкүнүчтүү болгон да. Себеби орустар ажырашканга да, ажырашыш үчүн ушул нерселер деле алар үчүн мындай причина экен да. Бирок азыр биз аялдар, кыргыздар, мусулмандар ошолордон кем калбай калдык да. Ашса ашып атабыз, бирок кем калбай калдык. Уксаңыз болбойт. Башында 3-4 жолу эфирде айттым, мырзалар үчүн аманат деп. Бул эфир аялдар үчүн. Аял жана акча деп турат. Саламатчылык. Эркектер үчүн аманат. Сөздөр жалаң аялдар үчүн айтылат. Эфирди аялыңызга жөнөтүп коюңуз, болду. Менин жылыстарым жөнөтөсүздөр, анан аялдарыңыздар мени жаман көрүп, мага даже жазышат го. Сен кимсиң өзү депчи. Кто такая деп. Бүгүн бирөөсү жазыптыр, муну өзүң күйөөсү жок экен деп. Кантип бирөө жөнүндө ошондой жыйынтыкты чыгарып коюшат. Күйөө бары жок, ал эмне пешенесине жазып коюп эле чо. Кантип адамдар жөнүндө ушундай жыйынтык чыгарып коесуңар? Бул мындай экен, андай экен депчи. Вот таң калам да. Эчатташ керек кыздар. Мен эгер бир адамды мындай карадым да, ичимен сөз сүйлөбөдүм. Просто сыртыман карап койдум. О боже деп койдум да. Ичимен баалап койдум да. Туура эмес кийинип алды деп мындай өзүмдү андан бийик коюп, мындай карап койдум да кыздар. Ошол мен карап койгонум бул уже күнөө. Туура эмес карап койдум. Мен сындап карап койдум. Сөз сүйлөбөдүм, айтпадым эч. Просто карап койдум мындай. Токотпогондой карап коебузго, о боже деп коебузго. Вот. Карадым, караңыздар. Эми ошол караганыма акыретке барганда, акыретте валюта эмне? Все түшүндүм дейт. Эркектерди көрүңүздөр, эркектер бир сөз айтып койсоң түшүнөт, все. Аялдар бир сөздү сразу түшүнбөйбүз. Бизге далили керек, анан аны кайра кайталаш керек анан дегендей. Эркектерге окшойт да, сразу адам саны азайып кетти. Караңыздар эми. Наркы
заманга барганда, акыретке барганда, наркы заман эмес, акыретке барганда валюта биз баягы бул жашоодогу кыймыл аракеттерибизге өзүбүздүн эмне деп коет, жасаган нерселерибизге жооп берерде ал жакта валюта сооп болот. Ал жакта доллар жок, евро жок, сом, теңге, эчтеке жок, рубль да жок. Ал жакта только сооп бар. Эми баягы кызды мен нюто карап калдым, нюто карадым. Эми ошо число келет. Мына бүгүнкү 25-июль 2026 сен мына кафеде мына кызды нюто карадың деп ошо картинка келет да мага. Мен бардым, ар бир картинкага жооп беребиз, ар бир секунда сайын. Азыр мен 42-ге кирдим. 42 толук жашоом. Январь, февраль, март, апрель, май, июль. Мен 42 жаш толук. Анан 6 ай и 5 күндүк экен. Ушул ар бир күнүмө эми баягы 9 жашка чейин алып салсак, это 30 канча болот? 33 жаш дейин да. 33. Эми 9 жашты албай, себеби у меня месячные были в 12 лет где-то. 33 жашыман, ой, нет. 30 жашыман. 30 жашыман бул жагыга мен жооп беришим керек болот. Эми ошентип бирөөнү карап койдум. Анан баягы число келди, бүгүнкү число. Мына жерде не ток карадың дейт. Анан ушул бала адамга бардагы адамдын акысын берип келди. Себеби мен анын акысына кирдим. Анан не ток карап койдум. Акы дегенде бир күн бирөө 1000 сом кайтарып бербеди да, анан 1000 сомго дагы акыретке калтырасызбы дейт да. 1000 сом эмес, 1 сом акыретке калат. 1 тыйын да акыретке калат. Бирөөнүн буюмуну просто кармап койдуңар. Акыретке калат. Ал көрбөй калганда кармап койдуңар. Булар тонкий нерселер булар. Бирөөнүн бут кийимин жөн эле дейлеп койдуңар. Же түртүп койдуңар артынан, адамды жөн түртүп койдуңар. Хадис бар. Мүйүзү бар жаны бардан мүйүзү жок жаны бар өчүн алат деген. Акыретке барганда. Бул деген статусу бийик адам, статусу ылдый адамды мындай ошто айтканда паска урганыга дагы жооп берет. И караңыздар. Баягы келди. Анан мен ошол кызга барам дагы, кечиресиң, мен сени ошол жерде нито карап койдум эле. Ошонун жообун беришим керек. Эмне кылайын десем, ал мага айда, хорошо. Мага өзүңдүн 1 миллион сооңду бер деши мүмкүн. Миллиард деши мүмкүн, 10 000 деши мүмкүн, 1000 деши мүмкүн. Бир сооп алыш үчүн канча нерсе кылтабыз. Мисалы намаз окуганда, азыр биз шам окудук. Шамды үйдө окусаң 4 сооп аласың да, аялдар. Көчөдө окусаң 1 сооп аласың. Караңыздар эми. Мен ошол соопту топтоп баягы кызды бир нито карап койгонуму, ага 1 миллион соомду берип атам. Анан мен ошондой карагандарым, сөз кылгандарым, бирөөнүн акыларына кирип койгондорум көп болсо, баягы жерде менде сооп калбады да. Айтам, мен кечиресиң, менде сооп калбады десем, хорошо. Анда менин 1 миллион соом күнөөмдү көтөр дейт. Элестетиңиздер. Бирөөнүн миллион күнөөсүн көтөрөсүң анан. Ал 1 миллион күнөөгө дагы барып алып, аларга дагы анан жооп беришиң керек болот. Ар бирине бирденчи. Мен аны бир сөз кылып койгон, сөз кылбадым, просто нито карап койгон ама. И бирөөнү бир нито карап койдумбу, бул бир күнөө болдубу? Ошол күнөөнү ага дагы жооп берем. Еще плюс ошол үчүн тозоккам кирип чыгышым керек да. Күнөөнү тазалашым керек да. Тозокко кирип күйөсүң го. Ошол бир кирип чыгыш 50 000 жыл экен да. Элестетиңиздер. 50 000 жыл. Азыр кичке мына 40-45 градус болсо, ысытабыз. А бир күнөө үчүн кирип чыгыш 40 000 жыл, 50 000 жыл. Да. Ошолорду ойлосоң, баардыгын эле жакшылык кылгың келип кетет. Ошондой суулар. Азыр аялдарда ошол биздик аялга таанык нерселер калбай калды. Назиктик калбады, икемдүүлүк, мына өзүңүздөр жазыңыздар, жоомарттык, жумшактык, ушулар калбады дагы, а бирок жашообузга акча келишин каалап атабыз. Назиктик, жумшактык эчтеке жок эле, бирок акча таап аткан аялдар бар. Көп акча таап аткан аялдар бар.
көбү келет мага разборго. Бирок алар бактысыз. Биз ойлойбуз бактылуулук акчада деп. Бир жолу кышында бир разбор өткөзсөм, бир айым бир шуба үчүн Дубайга барып келиптир да. Дубайга бир күнгө барып, учуп келдим, шубаны алдым, кайра келдим дейт. Бул шуба бир нормальный квартиранын акчасы деди да. 40 миңби, 50 миңби, ушундай 30 миңби доллар экен да. Мен уже забыла суммасын, ошентип өзү айтты. Ал чыгып кеткенден кийин артында кийинки кыз бар эле да, запискечи. Ал кыз чыгып кеткенден кийин берки каратат да шубасын. Эми шуба действительно шуба. Я вот не разбираюсь в шубах, у меня даже шубы нету. Но баягы карап туруп, эми действительно шуба мындай анча сомдук көрүнбөсө деле, но вау экен да. Дерке андан кийин келген кыз айтпайбы, мен ушундай шубам болгондо мен депрессияга түшпөйт элем, стресске түшпөйт элем, сиздин жаныңызга келбейт элем деп атпайбы. Ошол биз жашообуздагы бул дүйнөдөгү бактылуулукту материалдуу нерсеге байлап алганбыз. Үй алганымда бактылуу болом. Машина алганымда бактылуу болом. Шуба алганымда бактылуу болом. iPhone 17 Pro Max 1 терабайт алганымда бактылуу болом. Бриллиант шакек алганымда бактылуу болом. Кошунам баягы досторум 101 роза алып күйөөлөрдөн. Мен да ошондой 101 роза алганда бактылуу болом. Ушинтип биз азыркы учур чактагы бактылуулугубузду сезбей жатабыз кыздар. Мы это пропускаем. Мы это вот так аттап кетип атабыз. А бактылуулук азыркы учур чакта. Учур чакта бактылуулукту сезбесек, келер чакта да бактылуулук сезбейбиз. Ал кайра эле ушул келер чакка келдикпи ошол моментке? Ал кайра эле азыркы учур чак болуп калат да. Азыркы эле жашоого көз карашым болуп калат да. Азыркы эле айда болуп калат да. Же кээ айтат, мен ошол Турцияга барсам же Дубайга барсам өзүм бактылуу болот элем депчи. Бир жерге, материальный бир нерсеге, бир какой-то ситуацияга, бир чинге, бир акчанын суммасына бактылуулук байланбайт кыздар. Бактылуулук адамдын жүрөгүндө болот. Азыркы абалында бактылуу адам, ал кийин дагы бактылуу боло берет. Ага двухэтаж үй келсе дагы бактылуу боло берет. Двухэтаж үй келбей, однокомнатный квартира келсе деле бактылуу боло берет. Кайнесинин колунда деле бактылуу боло берет. Вот сөз кайсыл жерде болот. Бактылуулук материальный нерсеге байланбайт кыздар. Бар бактылуулукту алар көбөйтүп бере алат. Жолдошубуз бар бактылуулукту көбөйтүп бере алат. Толуктап. Бирок ичтен ошол бактылуулук сезим өзү болуш керек. Ал болбосо аны эч ким пайда кылып бере албайт. Кээ бир кыздар мен бактылуу болуш үчүн турмушка чыгам, ал мени бактылуу кылыш керек деп чыгышат. Анан баягы эркек аны бактылуу кыла албайт. Себеби анын бактылуулук, эркектин бактылуулук деген түшүнүгү башка, аялдыкы башка. Эркек вроде делает, но аял бактысыз. Эркекке түшүндүрүп айтыш керек, мен бактылуу, өзүмдү качан бактылуу сезем мен. Мисалы, сиз менен эшикти айланып, бирге айланып жүргөндө мен өзүмдү бактылуу сезем. Бирге бир паркка барып, бир мороженое жегенде мен өзүмдү бактылуу сезем. Ошентип айтыш керек. Биз же алып бер дейбиз, же ушул жакка алып бар бизди дейбиз. Биз мында приказ беребиз да. А приказ бергенде эркектер жактырбайт да, эркектер эмес аялдар деле жактырбайт да. Турам. Мен мисалы жактырбайм. Мынаны кылып кой десечи, ким болбосун. Мурунку айда болгондо вообще ошол жерде кыйкырып берет эле. Азыр эми хорошо, кичине өзүмдүн үстүмөн иштеп, кичине мындай кичине эле түшүнүп баштадым. Хорошо деп мындай эме аласың. Ошол. Эмоциябызды айтышыбыз керек кыздар. Эркектер бул банкомат. Эркек бул банк. Эмне десеңиздер ошол. Бул жаман мааниде эмес. Просто эркек сизге бардык жокту бере алат. Просто анын точкасын билиш керек. Эркек аябай көп акча таба алат. Аял тагыштын кереги жок. Азыр биз эркек таппай койтот дагы өзүбүз шымаланып чыгып атабыз, мен табам деп. Аял акча таап атканда биз өзгөрөбүз кыздар, мен өзүмөн билем бул нерсени. Биз өзгөрөбүз. Көп баштайбыз биз. Кичине үстөмдүк кыла баштайбыз. Сыртыбыздан билиндирбесек дагы ичибизде ошол сезим бар. А ички сезимди эркектер сезет.
вот сөз кайсыл жерде болду. Менин счетумда бир 6 значный сумма пайда болуп калсын, все, айда уже башкача болуп калат. Ошон үчүн өзүм дагы уже ошол суммага жеткизбей азайтып коюп атам. Иштетип атам. Адам өзүнүн нафсыны тарбиялап билиш керек экен да. Мен ошону билдим. Менде нафс бар да, эмне кылайын да деп коюп отура бербеш керек экен. Мен ушундаймын да деп коюп отура бербеш керек экен. Тарбиялаш керек экен. Өзүбүздү тарбиялап баштасак, башкаларга убактыбыз калбай калат экен, кыздар. Калбайт экен вот. Менде убактым жок болуп калат башкаларга. Өзүм үстүмөн иштепчи. Бирок өзүбүз өзгөрө берсек, биздин айланадагыларды Аллах өзгөртүп кое берет экен. Акча алуу, күйөөңөргө акча таба баштайт, күйөөңөрдүн карьерасы чоңое баштайт, по карьерной лестнице баардык жактан. Балдарыңар ийгиликтүү болот, балдарыңар билимди алган, билимдери мындай сиңимдүү болот да. Болгону аял азыркы абалына шүгүр кылса, ичинен ыраазы болсо, ичинен ошо күйөөнү итаат кылса. Итааттыктын ичинде ошо ыраазычылык бар. Итааттык эң башкы деңгээли да. Мындай биринчи сүйөбүз. Адамды сүйгөндө биз ичип келсе сүйбөй калабыз. Күйөөңөр ичип келсе кийимини тазалап атканда, чечип атканда жиркенесиңерби? Жанына барыштан жиркенесиңер, мындай жыттанат депчи. Бул значит бул итаат кылуу эмес. Бул жөн эле сүйүү. Сүйгөндө адам бизге жакшы нерсе кылса сүйөбүз, бизге жакпаган нерсе кылса сүйбөй коебуз. Все, ал жаман адам. Значит, биз ал адамды сүйүп аткан жокпуз, адамдын сапатын сүйүп атабыз. Адамдын өзүнүгө баш ийсек, итаат кылсак, биз ал кандай абалда болбосун ага итаат кыла беребиз. Акчасы болсо да итаат кыла беребиз. Биз айткан нерсени алып берсе дагы итаат кыла беребиз, алып бербесе да итаат кыла беребиз. Вот итааттык ичтен деген нерсе ошол. Көбү мага айтат, иштен итааттык дей бересиз, бул эмне деген. Иштен итааттык деген ал акчасыз калабы, ал кичине 1-2 жыл үйдө жатып калабы, итаат кыла беребиз. Итаат кылабыз, еще ошол эле кезде ишенебиз эртең ушул ийгиликтүү болуп кетишине. Себеби кыздар, аялдар, айымдар, сулуулар, биз ушундай, Аллахым бизди ушундай жаратып коюптур. Аялдын азыркы абалы энергия, аялдык энергия деген, ал бардык жакка таасир берет экен. Биринчи өзүнө, жолдошуна, балдарына. Балдары 70-ке чыкса деле, жолдошу Марска көчүп барса деле, Россияга кетип калса деле, каяка болбосун, менин азыркы абалым таасир берет экен аларга. Азыр мен Wi-Fi'га жандырып алдым. Үйдө Wi-Fi интернет бергендей, телефонго берип атат, биякта ноутбукка берип атат, интернет берип атат. Баламдын телефонуна интернет берет, телевизор болуп алса телевизорго берет. Ошол эмнеге интернет бергендей, аялдар үйдө маалымат таркатышат. Энергия. Энергиянын ичинде маалымат бар. Ал энергиянын мындай скорости, ылдамдыгы аябай бийик. Мен ойлоп койдум, сразу ошол нерсе кетти. Меники азыркы абалым. Мен бул нерсени көп көрдүм да, өзүмө разборго келгенде күйөө жөнүндө мындай түшүнүктөр алып келип, күйөөнүн кылган кыймыл-аракетин разбор кылып келсем, анан күйөөсүн жакшы көрүп калат да, ошо кызча отуруп алып, күйөөсүн жакшы көрүп калат да. Анан бир жолу ушундай болду, бир келин сразу: эже, мага доставка дейт го" дейт. Анан үйдө балдары бар экен. "Апа, үйгө бирөө гүл алып келди, атамандан экен" дейт. "Эже, мага өмүр гүл берген эмес, бул только роддомдо 1-2 жолу берген" дейт. Ошол разбордо отурат, кыз күйөөсүнө болгон биякта ишеними, сүйүүсү, мээрими, итааттыгы көбөйдү, ою өзгөрдү. Ал нар жактан эркек өзгөрүп атат, кыздар. Вот. Это и есть аялдык энергия. Это и есть аялдын дуасы, апалардан дуа кыла дейт. Пайгамбарыбызга айткан экен да. Пайгамбарыбыздан калган акыркы хадистердин бири. Кимге жакшы мамиле кылайлы деп сурашыптыр да. Апаңарга дептир. Ананчы десе апаңарга дептир. Ананчы десе апаңарга. Анан десе төртүнчү атаңарга дептир. Бул деген сен апаңдын дуасынан, апаңдын сага болгон көз карашынан, апаңдын азыркы абалыдан сенин көп нерсең зависит деген. Апаңды разы кылсаң, сенин ишиң сонун кетет деген нерсе.
Апаң наразы болуп турса, извини меня, төбө менен жер каксаң дагы, эмне кылсаң дагы минуска кете бересиң да. Адам кылганды кылсаң деле, адам айтып турса, ал кылып ошо миллионер болуп кетти, сен ошону кылсаң деле сеникиде болбойт да. Сен апанын биякта обидасы турат, ападан буга алган эмесин. И ошол эле аялга, апага, жынага, аял ошо катынга. Ошондой суулар. Айттым, дагы бир жолу айтам. Суулар. Бул эфир суулуулар үчүн. Паспортту ачасыздар, паспортто жынысы деген жерде деп турса, все, ал эфир алар үчүн эмес. Жынысы деген жерде А деп турса, азын эле, бул эфир мен үчүн экен. Дегендер үчүн аманат. Кимде кандай суроосу бар? Кимде кандай суроосу бар? Эфирден мырзаларды алутабыз. Сөзгө түшүнбөгөн мырзаларды эфирден алабыз. Кимде кандай суроосу бар суулар? Бизде эртең ош шаарында топтук разбор бар. Топтук разбор эмне бул? 4 тараптуу разбор болот кыздар. Биринчи жеке жашооңуз, өзүмдү таппай атам, өзүмдү билбей атам, стресстемин, депрессиядамын. Экинчиси үй бүлө. Жолдошум менен мамилем жакшы болбой атат. Жолдошум измена кылды. Жолдошум мени түшүнбөй атат, мен аны түшүнбөй атам. Балдарым мени түшүнбөй атат. Үчүнчүсү биз жакшы көргөн акча маселеси, финанс, карьера. Төртүнчүсү бул коомдогу ордубуз. Чөйрө. Бул биздин ата-энебиз, бул биздин кайын журт, бул биздин бир туугандар, коллегалар, кошуналар дегендей. Ошолор жөнүндө. Ошондой 4 тараптуу разбор болот. Разбор жандуу болот. Азыр 3 аял катталды да, бир 2-3 аял эле айым эле алам. Көп айым албайм. Мурун 10дон да алат элек, бирок кыйналып калат экенмин. Мага ошол 4-5 адам жетет экен разборгочу. Мындай топтук разборго. Көп энергиям алып коет. Ошондой суулар. Акча жөнүндө дагы кененирээк көбүрөөк акча тапкыңыздар келсе, көбүрөөк акча жөнүндө маалымат алыңыздар келсе, акча агымын аш деген менде сонун курс бар. Курс YouTube'да ссылка менен көрөсүздөр, бирок Telegram каналда ссылкалары бар. Курстун баасы курстун өзүнүн программасы ушундай. Акча агымын ач деген трансформациялык курс. Трансформациялык дегенде жашооңузга көз карашыңыз өзгөрөт деген. Бул жактагы программаларыңызды өзгөртөсүз деген нерсе кыздар. Сиздер пока сурооңуздар болсо берип турсаңыздар болот. Мырзалар, эфирден чыгабыз. Акча боюнча карызга батып кеттим дегендер болот. Так. Жок, бияктан жакшы окуй албай атам да, мына ошого өзүнүн программасына кирейин десем. Элиза мага программасын жөнөттүм, менде акчага болгон биздин мамиле. 10 эфир болсо керек курста. Чоң акчага болгон ишенимдерди жана блокторду аныктоо. Чоң акчага болгон ишенимдерди өзгөртүүчү техника. Блоктордон айрылуучу техника. Акча агымын кантип ачабыз? Эмне үчүн карыз болобуз? Карыздан кутулуучу техника берилет. Норманы көтөрөбүз. Вообще норма эмне деген өзү? Финансы менен достошуу кандай болот? Үй бүлө бюджети
жана акча туура топтоо, акчаны туура бөлүштүрүү техникасы. И жолдошторубузду көп акча тапканга кантип шыктандырабыз. Ушундай эфир, ушундай программадан турат. Курс. Бул курстун баасы өзү азыр өзү 2000 сом экен. Но только эфирдегилер үчүн болгону 500 сом болот. Эфирге 2 айга доступ беребиз курска. Курс бир 10-11 эфирден турат кыздар. Точно билбейм азыр. Канча эфирден турат. Ошол. Алам дегендер алып калыңыздар. Бул акча агымын ачка биринчи жолу акция болду. Жолдошум аябай көп суммада карызга батып кетти. Кантип жардам берсем болот? Только дуаңыз менен. Шымаланып алып, ал менен акча таппайсыз. Бирдекелериңизди сатып бага бербейсиз. Эми кандай десем, мындай алтын комплекттериңиз көп болуп, бергиңиз келсе сатып бере бериңиз. Машинаңыз болсо сатып бере бериңиз. Просто берип атканда үстөмдүк кылып бербеңиз. Из-за жалости бербеңиз. Күйөөңүзгө итаат кылып туруп, күйөөңүз просто адашты деген мааниде ошол азыркы абалын түшүнүп туруп бериңиз. Жолдошум акча таап берчи, айлыгым тийсе берем дейт. Таап берген туурабы дейт. Жок, туура эмес. Мисалы мага кайрылышат. Күйөөм азыр акча таппай иштат, эже кичине балама памперске акча бериңчи деп. Күйөөсү бар адамга садака берген өтпөйт кыздар. Мага садака болуп саналбайт ал. Аялдын акчасы күйөөсү бар эркекке берилбейт. Жесир болсо, ажырашкан болсо, бул башка иш. Эркекке акча берип, эркекке финансы жактан жардам берип атат кыздар. Силер ал эркекти аял кылып аласыңар. Аял кылып алып, өзүңөргө эле ошо жакпай калат. Эми биз көбүнчө эмне үчүн жардам беребиз? Муну психологияда вторичная выгода деп коет. Нам выгодно. Бардык жерде өзүбүздүн самооценкабызды искусственно көтөрөбүз. Вот кийин айтабыз бирдеке болсо. Мен сен кыйналып атканда деле мен сага акча бергенмин го дейбиз. Сөзүбүз менен айтпасак дагы ичтен ошол сезим болот. Ичтеки сезим өтө маанилүү. Эркекке айтылган сөзүңөр аз эле таасир берет. Көбүнчө ичтеги сезим. Сыртыбыздан: "О, жаным, блин, падышам, я в тебя верю, давай, у тебя получится, ох, блин, сүйүнүп атам сага турмушка чыкканыма" деп атам дагы, ичимен: "Блин, каяктанам сага турмушка чыктым, алкаш, сен адам болбойсуң" деген ичтеги сезимдер бар. Ичтеги сезимдер иштей берет. Ошон үчүн айтам, силер сырттан көрүп алып өзүңөрдү жакшы аялмын дейсиңер. Аны сырттан көрүп алып башка адамдар дагы: "Блин, сонун аял эле, ошол аялына измена кылды, ошол аял мени эптеп жашай албады" дейбиз. Ал сырттагы көрүнүш кыздар. Сыртта биз баарыбыз маска кийип үйрөнүп калганбыз. Ички сезимдер ал башка. Ички сезимдин таасири аябай чоң. Мен силердин сырткы келбетиңерди карабайм, мен силердин жүрөгүңөрдү карайм деген аят бар. Так. Рахмат дейт. Акча агымын кантип сатып алсам болот дейт. Акча агымын аш деген курс кыздар. Мына Элиза менин жардамчы кызым. Ошол кызга жазсаңыздар, маалымат үчүн мына 223 менен 520 459 телефон номери. Кайрылыңыздар, жазыңыздар. Же өзүңүздөрдүн WhatsApp номериңиздарды бияка жазыңыздар. Элиза өзү сиздер менен байланышат. Болгону 500 сом кыздар. Бул курстун баасы өзү 2000 сом. Бул сакталган курс кыздар. Мен бир курсту кайра өтпөйм. Сакталган курс. Өзүм дагы жакында ошол акча жөнүндө кичине маалыматты өзгөртөйүн берди деп уктум да. Угатып, өзүм угатып укты бердим да. Столько техник там. Вообще. Ассаламу алейкум, жаңы кошулдум эфирге. Күйөөм азыр кредиттери көп. Аяйм, бирок башка карындаштарына берип атат. Өзүмө сурасам кредит карыз кутулалы дейт. Вот. Себеби өзүбүзгө өзүбүз биз ырга көрбөйбүз бирдекени кыздар.
Өзүңөргө бирдекени ыра көрбөйсүңөр. Өзүңөргө бир кийим алып атканда титиреп, калтырап кийим аласыңар. Өзүңөр бир кафеге барып бир 200 сомдук, 300 сомдук кофени иче албайсыңар. Вам жалко. Өзүңөргө бир жакшы косметика ала албайсыңар. Вам жалко. Ошо жалко болсо кандай? Силерге жалко болсо туттум эле кайра чыгып кетти го. Кичине бай чиркейлер. Өзүңөргө жалко болсо анан күйөөңөр ошол нерсени айтат да силерге, чагылдырасыңар да силер ошол нерсени. Азыр эле айтып атпайм эфирдин башынан бери. Баардыгы бизден кыздар, биздин могу жердеги көз караштан. Ала бизди эле чагылдырат. Жашоодо бир Аллах бар, бир мен бар деп түшүнүшүм керек. Калганы менин күзгүм. Мени гана чагылдырат кыздар. Мен өзүмө ыра көрбөй жатсам бирдекени, мага да ыра көрбөйт да. Мен өзүмдү сүйсөм, башкалар да мени сүйөт дегендей. Бирок өзүңөрдү сүйүп атканда, мен өзүм ушундаймын деп, мындай өзүмдү алып алагыла да. Өзүмчүл болуп алабагыла. Аллах ушундай жаратты мен. Аллахым шүгүр сен мени ушундай жаратканыңа. Анан кийин берем шүгүр кыл деп. Анан кийин берем. Түшүнбөдүм. Так, Аниса Айымбетте телефон номерин жазыптыр. Ушундай суроолор. Акча агымын аш деген курска акция болгону 500 сом. 2000 сомдук курс. Убагында даже 5000 сомдо сатылган булардын виптеричи. Виптери разборлор менен болчу. Азыр кааласаңыз 5000ге ушул курсту сатып алсаңыз да болот. Еще плюс 2 сааттык менин разборумду да алсаңыздар болот. Ол еще бонус да. Өзү менин 2 сааттык разборум өзү 5000 сом. Курсту просто акысыз алып каласыздар ошондо. Успешное пополнение счета 500 сом. Ана уже сразу түштү. Көрдүңүзбү? Вот ушундай айымдарды жакшы көрөм да. Сразу чечим чыгарган. Жашоомду адам бул мага керек же керек эмес деп бирдекелерди бөлүш керек. Мен азыр телефон чогултам 2 сааттан бери. Ушул мага керек эмес. Мен будан эмне алып атам? Пайда алып атамбы же бирөөнүн жашоосун көрүп алып, наалып, өзүм жашоомду мага салыштырып атып, наалып атамбы? Же бир жаман нерселерди көрүп атамбы? Же бир жерде бир авария болду дагы эмне бирдекелер. Аларды көрүп атамбы? Мен алдым дейт. Машалла. Вот адамдар өзүнүн жашоосунда мага бул керек же керек эмес деп бөлүш керек. Болду. Мага бир курс керекпи? $2000 кыздар, мен алам ошол курсту. Прям азыр мен ошол курстарымды силерге көрсөтүп берейин эле. Вот сейчас я вот зайду өзүмдүн. Мага атайын өздөрү аккаунт ачып беришкен университет, институт, где я вот учусь на психолога. 2019-дан бери окуйм, 20-дан бери. Короче, в общем, окуйм да канча жылдан беричи. Даже забыла, сколько я там уже учусь. Так долго учусь, что даже не помню, сколько учусь дегендей. Машалла. Анан кыздар кичине эле мындай бир 500 сомго, 1000 сомго курс болсо анан мынакей эме болуп кетесиңер, кыйналып кетесиңер. Мына карагыла. Вот. Просто групповая супервизия болгону 25 сааттык окуу экен. Булар мындай кошумча курстар да. Институт прикладной психологии в социальной сфере. Ушул институтта окуйм мен. Консультирование клиентов азыр СДВГлар көп болуп атат, с РАС, диагностика и сопровождение. Вот, кыздар. Клиническая психология. Кааласаңар ушуну окугула. Кааласаңар мынаны окугула. Психологическое консультирование, методы и технологии взаимодействия с клиентами. Вот, кыздар. Это просто булар азаздан окуулар. Эми мына карагыла. Окуулардын крутойлору чыгып атат. Гештальт, консультирование, психологические практики. Андан кийин эмне дейт мынабу? Семейная психология, вот, психологическое консультирование дейт. Различные аспекты сексологии, современной практики психологического консультирования, семейная психология, мен ушуну окуганмын, и мынаны окуганмын. Так, вот. Психолог, психотерапевт с дополнительной подготовкой. Вот, кыздар, ушундай окуулар бар. Окуулар бет аябай көп, кыздар. Каалаган окууңар бар. Найдено 39 деп атпайбы? Көрдүңөр? Вот. Балалар ушундай. Это в рублях. И бул мен окууларымдын бир психология тармагында. Андан тышкары
ислами психологияны окуйм, андан башкары устаздардан окуйсуң. Могу жака мен жылына бир 2-3 миллион киргизип берем кыздар. Жок эле мындай эле кирип кетет. Бемалар. Айына жок деген $200-300 кирет, жок деген. А так андан да көп кирет. А силерге 500 сомго ошол алган мына билимдерди топтоп туруп мындай мага агыла 500 сомго десе, ошондо титиреп, калтырап дейсиңер. Кстати, ал жерде акча агымын аш дегенде не только акчаны ачасыңар, трансформация болосуңар. Ошондой сулуулар. Кимде дагы кандай суроосу бар? 1-2-3 суроого жооп берейин дагы. Бүгүнкү эфирди бүтүрө берели. Дагы бир жолу айтып кетейин, эртең Ош шаарында бизде топтук разбор бар, жандуу кыздар. Көптөн бери келе албай жүргөн болсоңуздар, ушундай эфир топтук разборлор, алар арзан болот. Жөн менин разборума келе албай жатсыңар, топтуктан алып алгыла. Таасири бирдей, даже топтук таасири көбүрөөк болот. Себеби ал жакта башка адамдар да алардын жашоосу менен салыштырасыңар өзүңөрдүн жашооңорду. Мен ушул нерсе мага аябай маанилүү болгон. Бишкекте разбор өткөзүп жатканымда баардыгы сүйлөп атат, өзүнүн проблемасын айтып атат, анан бир келин унчукпай отурат. Анан сиз дагы өзүңүз проблемаңызды айтпайсызбы? Кандай запрос менен келдиңиз, эмнеге келдиңиз разборго десем, эже мен келгениме уялып атам, булардын айткан проблемалардын алдында меники мындай эле проблема экен, даже проблема эмес экен. Мен өзүм ушул нерсеге проблема деп ушуну чечип атканыма, проблема деп ошону ойлоп атканыма өзүм уялып кетип атам деген да. Ошондой нерселер болот кыздар. Ошон үчүн айтам, силердин жолдошуңар, азыркы силердин жолдошуңар бирөө үчүн вау. Менин досторум өздөрү айтат. У тебя такой классный муж этят да депчи. Өзүңөрдүн эле досторуңар, өзүңөрдүн эле аяштарыңар, өзүңөрдүн эле сиңдилериңер айтат, вай жизнем сонун депчи. Силер ошону байкабай иштесиңер. Силер ошону көрбөй иштесиңер. Ошон үчүн айтам, кыздар, силердин жолдошуңар бирөө үчүн вау мужчина, ох мужчина мечта. Анан алдырып койгондон кийин анан кыйналасыңар. Бир күн ошентип айтсам, мен алдырсам алдыра берейин деди эле бир кызчы. Бир разбордо. Анан 2-3 ай өтпөй эле алдырып коюптур да. Алдырбаптыр даже. Измена кылбаптыр. Узаконить этип экинчи аял алыптыр. Болгондо дагы кыз алыптыр. Үйгө алып барып коюп коюптур. Бул кайненеси мен жашабайм деп аткан эле. Анан раматылык менин атам айтат эле. Эки мурдуңан суу агып келип каласың анан деген сөзү бар эле да. Ошондо эки мурдудан суу агып келип калды анан баягы кызчы. Биринчи разборго келгенде мындай кыз эле деп сүйлөгөндө, крутой сүйлөгөнчү. Текеберлиги мынандай болуп. Анан уже баягы кыз мындай. Ушул кыз мага акыркы бир айда эле жазбай калды. А так почти күнүнө жазат эле. Эже азыр өзүмдү өлтүрүп алам, эже өзүмө место таппай атам, эже андай болуп атат, мындай болуп атат. Менин күйөөсү менен Мбанк менен сүйлөшөт экен. Мбанкка 1 сом которсоң, комментарий деген жер барбы? Комментарий жазат экен ошол жерде. 1 сом которсоң, калган жактан бүт блокировка кылып коюптур. Мбанктан блокировка калбайт окшойт да. Ошентип баягы Мбанкта перепискалар менен жөнөтөт. Ошондой кылып атып, зачем да? Вот күйөөң барктап атканда сонун болуп жаша, сен дагы барктап. Мындайча айтканда көп кеттик да кыздар. Көп атабыз. Жакшы жашоодон көп атабыз. Жакшы мамиледен көп атабыз. Жакшы мамиле болуштан, значит, мен ошого пока татыктуумун. Мен жашоомдо акча жактан, ийгилик жактан, бактылуулук жактан, азыр ыйман жактан эмне болса, мен ошого эле татыктуу болтам, кыздар. Аллахым эч качан өзүнүн пендесине зулумдук кылбайт. Өзүмө татыктуу гана нерселер келет менин жашоомо. Мындан көбүрөөккө татыктуу болгум келсе, мисалы айтайлы, бир шакегим бар алтын. 2 алтын шакекти болгум келсе, анда мен өзүм үстүмөн иштешим керек, кыздар. Өтө сонун нерсе бар. Жүрөгүңдө эмне болсо, жүрөгүң канчалык таза болсо, акча сага ошончолук келет деген. Жүрөгүң тазабы? Жүрөгүң тазабы дегенде таарыныч жок, капачылык жок, көрө албастык жок. Акчаны нормально иштетебиз, титиреп калтырабай. Вот. Титиреп калтырасак, анда ичатташ керек. Анда бизге акча дагы титиреп калтырап келет. Мен өзү счетумда канча акча бар карабайт элем да. Анын жакында бир улум өзүнүн бир акчасын берди мага, карап тургам.
ошонун акчасы мага келгенден бери эле баягы бирөөнүн акчасын ушундай эме болот экенсиң да, кыжыгат болот экенсиң да, мындай. Тем более баягы баланын акчасы, күйөөңүн акчасын кийин эле иштете бересиң, баланын акчасы башкача болот экен. Анан ушунун акчасынан иштетип койбодумбу, ушунун акчасы кетип калбадыбы деп эле бирдекелер алып атканда карабай эле иштете берем да, QR менен набираешь там, жөнөтө бересиң, анан и табосун биягын карабай элечи, счетто канча акча калды. Мен ошондой счетто акчаны караган сайын ишибиз кичине мындай токтоп калды да. Анан анализдедим. Тафаккур деген нерсе бар, анализдеш керек. Анализдедим, максаттарын башкадан жаздым. Отуруп алып өзүм акчагын ачып бар дагы, максатты туура кою деген курсу бар, айымдын максаты деген курсу бар. Өзүм курстарым кайра уктум анан отуруп алып. Өзүм курстарымды окутканда мен өзүмдү уккандай болбойм кыздар. Мен ушул нерселерди билемби деген баягы жерде таң калуу болот. Ушундай суроолор. Кимде кандай суроосу бар дагы? Апа, где все сосиски дейт? Так, суроолор жок болгон болсо, анда эфирди түгөтө берели. Быйыл дейм да, бүгүн биз аял жана акча жөнүндө сүйлөштүк кыздар. Азыр жашоодо канчалык акчаңыз бар, канчалык күйөөңүздүн акчасы бар, канчалык экөөңөр ийгиликтүүсүңөр, канчалык балдарыңар ийгиликтүү, бул баардыгынын көпчүлүк нерсеси, ушунун баарынын 80% аялдын абалыдан көз каранды. Үйдөгү апанын абалыдан көз каранды. Апа мээризденүү табабы, апанын бир тааныч капачылыгы барбы, апа ыраазыбы, апа шүгүр кылып атабы, ошонун көз каранды. Эмне мага акча келбей жатат, баардык жокту туура эле кылып го, не то күйөөгө тийип калдым эмес. Любой күйөөдө эрди эр кылгандагы, жер кылгандагы аял дейт. Жакшы аял жакшы эркекти хан кылып, точнее жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат дейт. Жаман аял жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти жок кылып салат дейт. Жок кылып салат дегени бул же алкаш болуп кетет, же кумар ойноп кетет, же ичип кетет, же измена кылып берет, же тоголун дүйнөдөн кайтып кетет. Ошол эрди эр кылгандагы, жер кылгандагы аял дейт. Жер кылган деген ошол аял күчтүүлүгү менен, өзүнүн энергиясы менен эркекти өлтүрүп алып коюшу мүмкүн деген нерсе. Этияттайлы, абайлайлы. Аялдарга караганда эркектер тез өлөт. 10-15 жылга булар бизден аз жашайт. Эмне үчүн? Себеби алардын мээсин биз жеп коебуз. Ошондой суроолор. Түнүңөр бейпил болсун. Эртең разбордон күтөм. Ошто офлайн разбор.